Assalamu alaikum dostlar, sizler Kırgızstop kanalını көрүп жатасыздар. Мындан алдың дүйнөдөгү эң кооптуу жерлер тууралуу видео чыгарып, кайлас тоосуна да кыскача токтолуп кеткен элек. Жана биз ал видеодо сиздерден 3000 мага жакты белгисини топтосоңуздар, кайлас тоосу жана ал жакта жашаган кыргыздар тууралуу толук видео чыгарабыз деп айтканбыз. Азаматсыздар, сиздер 7000ден ашуун лайк топтодуңуздар. Демек, бүгүнкү видеобузда табышмактуу болгон кайлас тоосу тууралуу кызыктуу, таң калыштуу фактыларды айтып беребиз. Кеттик anlaması. Dostlar, biz kайлас тоосу тууралуу кыргыз элине жаккан видео чыгарууну максат кылганбыз. Бирок тилекке каршы Кыргызстop каналында уламыштар же болбосо адамдар өздөрү оюнан токуган наукалык жактан далилдене элек маалыматтарды айтпайбыз. Ошол себептен кайлас тоосундагы кыргыздар 250 жылга чейин жашайт деген сыяктуу маалыматтарды факт деп айтуудан алыспыз. Жада калса бул жерде кыргыздар жашайт деген маалыматта факт эмес. Башкача айтканда, бул тоо тууралуу маалыматтарды жалаң гана факты менен айтып, болгондой көргөзүп берүүгө аракет кылабыз. Эгерде далилдене элек эл оозунда эле айтылган маалыматтарга ишенүүнү каалаган көрүүчүлөр да болсо, кечирим сурап кетебиз. Баарыңыздар билгендей эле Кыргызстop каналы ар дайым фактыларды айтып келет. Жана биздин каналды дал ошол себептен көрүп келесиздер деген ойдобуз. Достор, эгерде бул видеого дагы 3000 лайк топтосоңуздар, Кытайдагы кыргыздар тууралуу да видео чыгарабыз. Андыктан классыңыздарды аябай кое бериңиздер. Биринчи факт. Кайлас тоосу Кытай өлкөсүндө Тибет автономдук районунда тоолуу аймакта жайгашкан. Кайлас бул 4 дин үчүн ыйык тоо. Индус, буддист, жайн жана бон диндерине сыйынган элдер кайлас тоосуну жердин жүрөгү деп эсептешет. Бир эле бул диндер менен токтолуп калбай, тоого сыйынган башка диндер да бар. Индустар кайлас тоосунун чокусунда Шива кудайы жашайт дешет. Дал ошол себептен бул тоонун чокусуна эч ким чыга албайт жана бүгүнкү күнгө чейин да эч ким чыга алган эмес дешет. Ооба, чындыгында эле кайлас тоосунун чокусуна эч ким чыккан эмес, бирок ал тууралуу кийинчерээк кеп кылабыз. Буддисттер болсо бул тоодо Будда бар жана ал тоого эч кимди чыгарбай кооруп келет дешет. Жайнизм дини үчүн да бул тоо абдан ыйык жана тоого байланыштуу ар кандай тарыхтары бар. Тибеттиктердин бон дини боюнча кайлас тоосунда дал ушул бон дини жаралган жана алардын айтуусу боюнча бул жерде илгери чоң шаар болгон. Жогорудагы 3 динге сыйынган элдер өз күнөөлөрүнү кечирилүүсү үчүн бул тоону саат жебеси боюнча күнгө карап айланса, бон динине сыйынган элдер карама каршы айланышат. Достор, биз бул тоо кимдер үчүн ыйык экендигин кыскача түшүндүрүп кеттик. Эми кызыктуу фактыларга өтөлү. Кайлас тоосунун чокусуна бүгүнкү күнгө чейин эч ким чыккан эмес жана эч ким чыга албайт деген маалыматка токтолуп кетели. Бул чындык. Чындыгында эле кайлас тоосунун чокусуна бир да адам баласы чыга элек. Мистиканы сүйгөндөр дал ушуга көңүл буруп, бул тоого чыгам деген адам коркунучтуу өлүмгө дуушар болот, же бат карыт, же ошол замат өлөт деп бул нерселерге далилдерди келтиришет. Чындыгында кайлас тоосунун чокусуна эч ким чыгууга да аракет кылбайт. Болгону тарыхта 2 жолу гана чыгууга аракет кылып көрүшкөн. Эмнеге? Себеби Кытай бийлиги бул динге сыйынган адамдарды сыйлап, кайлас тоосуна чыгууга эч кимге уруксат бербейт. Райнхольд Месснер бул дүйнөгө белгилүү италиялык альпинист. Дал ушул инсан 1985 жылы кайлас тоосунун чокусуна чыгууну максат кылып, Кытай бийлигинен уруксат кагазын алган, бирок чыга алган эмес. Бул альпинисттин чыгуусуна тоонун касиети тоскоолдук кылбай, бул тоого сыйынган элдер тоскоолдук кылышып, жолуну тосушкан. Дал ошол себептен тоо чокусуна чыга алган эмес. Мистика сүйүүчүлөрү тоого чыгууга аракет кылгандар бат каарып, тез эле каза болот деп келишет. Бирок Райнхольд Месснер аттуу альпинист бүгүнкү күндө 77 жашта. 36 жыл алдын кайлас тоосуна чыгам деп көпчүлүктүн кыжырын келтирсе да, бүгүнкү күндө бир жакшы эле жашап келет. Мындан кийин бул тоого 2000 жылы испаниялыктар Кытай бийлигинен чоң сумма төлөп кайлас тоосуна чыгуу үчүн уруксат кагазын алышкан. Бирок тоого чыгууга бул тоону ыйык деген адамдар Далай Лама жада калса Бириккен Улуттар уюму да каршы чыккан. Жыйынтыгында испандыктар тоого жетпей эле артка кайтууга мажбур болушкан. Кайлас тоосуна миллиондогон адамдар сыйынышкандыгы үчүн бүгүнкү күндө канча көп акча төлөбөгүн, кайлас тоосуна чыгууга канча аракет кылбагын
Кытай бийлиги уруксат кагазын бербейт. Себеби миллиондогон элдин диндерин сыйлайт. Демек бул тоого эч кимдин чыга албагандыгынын себеби тоонун касиети тоо эч кимди чыгарбагандыгы эмес, бийлик Кайлас тоосуна чыгууга тыюу салгандыгы десек жаңылышпайбыз. Дагы бир өзгөчө факт: Кайлас тоосунун бийиктиги 6666 метр жана Кайлас тоосунан Стоунхендж эстелигине чейин 6666 километр. Кайлас тоосунан түндүк уюлга чейин 6666 километр. Түштүк уюлга чейин 2 жолу 6666 километрден дешип келишет. Биз бул фактыларды текшерүү үчүн өзүбүз эле зерикпей Google картаны ачып көрдүк. Кайлас тоосунан Стоунхендж эстелигине чейин 6666 километр эмес, 6919 километрди түздү. Түндүк уюлдан Кайлас тоосуна чейин 6553 километр экен. Түштүк уюлдан Кайласка чейин 13900 километр аралык экен. 2 жолу 6666 километрден болгондо 13332 километр болмок. Албетте достор, өзүңүздөр да кирип Google картадан текшерип көрсөңүздөр болот. Биздин текшерүүбүз боюнча жогорудагы айтылган жерлердин бирөөсү да 6666 километр чыккан жок. Эми бийиктиги: Кайлас тоосунун бийиктиги да 6666 метрди түзөт деп айтышат. Бирок бул да так маалымат эмес. Википедияда бийиктиги 6638 метр деп жазылган. Бул эң чындыкка жакын маалымат, себеби бул бийиктикти атайын заманбап аппараттардын жардамы менен текшерип көрүшөт. Башка сайттарда 6714 метр деп жазылган. Албетте заманбап аппараттарда жаңылышы мүмкүн. Бирок Кайлас тоосунун бийиктигин 6666 метр деп бир да окумуштуулар айтышпайт. Кээ бирлери 6638 метр дешсе, башкалары болсо 6890 метрге чейин жетүүсү мүмкүн дешет. 6666 метр деп 4 динге сыйынган элдер гана айтып келишет. Баарыңыздар билгендей эле алар бийиктигини текшерип көрүшкөн эмес. Демек бийиктиги 6666 метр деген маалымат бул факт эмес. Достор, мындан сырткарыда Кайлас тоосуна байланыштуу мистикалык маалыматтар интернетте толтура экен. Албетте алардын баарына логикалык жооп тапса болот. Ошондуктан бул тоого байланыштуу баардык таң калыштуу маалыматтарга токтолуп олтурбай, бул жакта жашаган кыргыз бир туугандарыбыз тууралуу да маалымат берип, ал жакта кыргыздар 250 жыл жашагандыгы чынбы же жалганбы экендигини айтып берели. Бүгүнкү күндө Кытай өлкөсүндө 190 миңге жакын кыргыз бир туугандарыбыз жашап келет. Оба алардын паспорту Кытайдыкы, башкача айтканда улуту кыргыз болгондугу менен булар Кытай эли болуп эсептелинет. Кытайдагы көптөгөн кыргыз элдери Кызыл Суу автономдук округда жашап келишет. Бул жерде тоолуу болгондугу менен Тибетке карабайт. Биз Тибеттеги Кайлас тоосуна жакын жердеги 250 жылга чейин жашайт деген кыргыздар тууралуу бир жума маалымат издедик, бирок эч кандай маалымат тапкан жокпуз. Оба интернетте жада калса биринчи канал чыгарган видеода да Тибетте кыргыздар 250 жылга чейин жашап келет деген маалыматтар бар экен. Бир ошол Кайлаштын тоолордун этектеринде, коктуларында кыргыздар жашайт экен. Эрте жашагандар өлгөндөр, эрте өлгөндөр. Эрте кеткендер бул дүйнөдөн 160 жыл жашайт. Атак 200, 230, 250 жыл жашайт. Алардын жылдары биздикиндей элеби? Биздикиндей эле. Ал маалыматтардын баары ооз эки айтылган. Ал жакта кыргыздар бар экендигин жана 250 жылга чейин жашагандыгын эч ким видео материал аркылуу далилдеген эмес, ооз эки эле айтып берген. Ошондуктан достор, Тибеттеги кыргыздар 250 жылга чейин жашайт деген маалыматты биз факт деп айта албайбыз. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жазып калтырыңыз. Тибетте Кайлас тоосунун жанында бүгүнкү күндө кыргыздар жашабайт, бирок илгери кыргыздар жашаган. Себеби Манас деген көл бар экен. Бул жер кыргыздарга таандык экендигин дал ушул көлдүн аты далилдеп турат дегендер да жок эмес. Оба, албетте баарыбыз эле бул көл кыргыздарга таандык деп ал нерсеге ишенүүнү каалайбыз. Бул көлдүн толук аты Манасаровар. Индиянын тарыхи санскрит тилинен которгондо Манас аң сезим дегенди түшүндүрсө, Саровар деген көл дегенди түшүндүрөт. Манасаровар деген санскрит тилинен аң сезимдүү көл дегенди түшүндүрөт экен.
жана индуизм дини боюнча бул көлдү жандуу көл дешет. Бул жер индиялыктар үчүн ыйык жер болгондугу үчүн Манасаровар деген көлдүн аты кыргыздарга эмес, индиялыктарга да таандык болуусу толук мүмкүн. Достор, биз да Кайлас тоосунун кыргыздарга тиешелүү болуусуну каалаганбыз. Бирок оюбуздан токуп жок нерсени айтып, элдердин башына айландыруудан алыспыз. Албетте бир гана биз айткан нерселер туура деп айтуудан да алыспыз. Кайлас тоосу тууралуу сиз эмне деп ойлойсуз? Өз оюңузду комментарийге жазып калтырыңыз. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.